TikTok'ta Бекжан Темирхандын ыры менен атакталгам. Жок, сени бербейм эч кимге. Меники живой голос. Ра-та-та-та-та. Анчалык эле атактуу болуп кетем деп ойлогон эмесмин. Сиздин апаңыз да жакшы ырдайт, Менен караганда жакшы ырдайт. Жейтиңиз барбы? Жейтим жок. Бекжан Темирхан макул болсо, ошол менен чогуу дуэт тартсак жакшы болот. Салам, Куттуу каналынын жалпы катталуучулары, көрүүчүлөрү. Биздин каналда мындан кийин белгилүү жылдыздар менен, белгилүү инсандар менен кызыктуу маек куруп, сиздерге тартуулап турмакчыбыз. Бүгүн биздин коногубуз тиктокер жылдызы, Тентек кыз деген каймана аты менен таанылган, жаңыдан жылдызы жанып келаткан биздин Тентек кызыбыз биздин эфирде. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандайсыз? Келиңиз эми биздин жалпы көрүүчүлөр менен амандашып туруп, андан кийин өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен атым Аида. Мен Талас областы, Манас району Покровка айылынан болом. Жашым болсо айтылбайт, сурмайдан калсын. Атыңыз ким ошондо? Биз Тентек кыз деп тааныйбыз да. Атым Аида. Атыңыз Аида, Жашыңыз эмне үчүн айтылбайт? Балким сиздин жашыңызга кызыккандар бар. Сырмайдан калсын, кичинекей болсо да өзүмдө. TikTok боюнча кеп калалы. TikTok'ту качан баштадыңыз? Кантип баштап калдыңыз? Эмне түрткү болду? Менимче TikTok тартыш үчүн деле бир талант керек болуш керек. TikTok'ту будан 2 ай, 3 ай мурун баштагам. Түрткү болгон нерсе бир адам түрткү болгон ошол нерсеге. Анын ошонун аркасынан ачып калгам TikTok'ту. Кантип түрткү болуп калды эми? Балким мотивация бердиби же кандай болду? Эми ал деле обычный мендей эле адам болчу, ошол адамга жазсам, жооп берген жок, анан мен мага ошол нерсе түрткү болду, анан мен да тартып баштадым. Ошол деңгээлге жетиш үчүн. Эмне деп жаздыңыз эле ага? Эми чогуу дуэт тарталы деген сыяктуучу. TikTok'ко видео чогуу дуэт тарталы деп, Демек, ал адам сизге жооп бербей, анан ошондон улам сиз анын деңгээлине жетем деп анан TikTok тартып алган турбайсызбы? Ооба, ошол нерсе түрткү болгон мага. TikToktон рекламалар түшүп баштады? Ооба, түшүп баштады. Бир реклама канча аласыз? Аны личкага жазганда жооп берем, азыр берин айтылбайт. Балким биздин көрүүчүлөр дагы реклама берип калышат. Instagram баракчам бар, ошол жакта TikToктун профиль шапкасында ошол жакка кирсе, мен жооп берем, реклама боюнча келсе. TikToктон кайсы ыр менен атактуу болгонсуз? TikTok'та Бекжан Темирхандын ыры менен атакталгам. Жок, сени бербейм эч кимге. Ошону бизге ырдап бербейсизби азыр? Жок, сени бербейм эч кимге. Бар жүрөгүмдө бирдеме. Сени жаным кызганамын башкадан. Жанымда бол бир күн эмес көп күнөй. Демек ушул жок ыр менен атактуу болгон турбайбы? Ооба, ушул ыр менен атакталган. Бекжан Темирхандын менимче Супер ТВга дагы берген интервьюңузда Бекжан Темирхан менен жолуктурсуз да, анан Бекжан Темирхандын фанатысызбы же кандай? Ооба, ошондой. Фанатысыз. Эгер биздин ырчылардан, эстрада ырчыларынан сунуш түшүп калса ырдайлы деп, же болбосо кыялыңызда бар чыгар. Кимиси менен ушу Бекжан менен ырдайт белеңиз же андан башка дагы кайсыл ырчылар менен дуэт ырдайм деген ойлоруңуз бар? Если Бекжан Темирхан макул болсо, ошол менен чогуу дуэт тартсак жакшы болот. Если мүмкүн болсо. Бекжандан башка дагы кайсыл ырчылар? Анжелика. Негизи планда барбы ырчы болом деген алдыдагы? Балким өзүңүз деле үйдүңүз бар экен, балким өзүңүз деле ырчы катары таанылып. Оюмда бар. Если ошол нерсеге каражат жактан болсо, мен ошол нерсени улантканга мүмкүнчүлүк болсо, уланып кетем. Сиздин TikTok'тогу өзгөчөлүгүңүз эмне? Аудиторияңыздын өзгөчөлүгү? Меники живой голос. Живой голос, Фонограмма эмес, өзүмдүн үнүм менен атайм. Видео тартып баштаганда, TikTok'ко видео киргизип баштаганда, ушунчалык бир атактуулукка жетем деп ойлодуңуз беле? Анчалык деле атактуу болуп кетем деп ойлогон эмесмин. Бул өзүмдүн
жанагы нерсе түрткү болгондуктан мен бирок ошол максатым бар болчу, ошол деңгээлге, ошол эмеге жетем деп. Ошол нерсе түрткү болгондуктан мен улам тартып баштадым да. Максатым болгондуктан. Жигитиңиз барбы? Жигитим жок. Кандай мырзалар жагат? Мырзалардын көбүнчө кайсыл сапаттарына көңүл бурасыз? Мырзалардын туруктуулук болсо, айткан сөзүн аткарса, ошол нерсесине көп Демек, басым туруктуу жасайм. мырзалар сизге кайрылса тааныша турбайсызбы? Ооба. Ошо таастык бар. Жакшы. Биздин туруктуу мырзалар көрүп аткан болсо, тентек кызга атынан айтканда Аида айымга кайрылсаңыздар болот, Болот, кайрылып. Силерди ошо тиктокер кылабы? Чогуу деп атасыздар. Жакшы. Менимче сиздин апаңыз да жакшы ырдайт, Тиктоктон көрүп калабыз да? Мен мамам менен караганда жакшы ырдайт. Анын эмеси бар, образованиясы бар, ошол жок. Музыкалык образованиясы бар, Образованиясы бар. Сиз буга чейин Москвадан баштадыңыз да тиктокто? Ооба, Москва. Анан Кыргызстанга интервью үчүн келдиңиз окшойт. Ооба. Ошо интервью берейин деп ушул жака. Бияктан чакыруу болуп, анан чакыруу болгондуктан келдим. атайын интервью үчүн Кыргызстанга келдиңиз, Кандай сезимдер болуп атат? Атактуулуктун даамы кандай экен? Атактуулуктун көчөдө көргөндө келип учурашып, сизди тиктоктон көрөм деп анан кээде сүрөткө түшүп алайыкчы деп кээ бир адамдар, инсандар келет анан. Аябай кээде кубанам да, ушундай жаңы адамдар менен таанышканды мага аябай жагат. Жаңы адамдар менен таанышкан, анан келип менен таанышып калышат. Ошол нерсеси аябай кубандырат да мени. Тиктокто терс комментарий жазгандар дагы бар да. Аларга кандай карайсыз? Жооп бересизби же нерв болосузбу? Аларга көз карашым нормалдуу. Анткени 5 кол тең эмес. Бирөөсүнө жаксам, бирөөсүнө жакпайм деген сыяктуу да. Мисалы жакпагандар көрбөй деле койсо болот деген сыяктуучу. Кандай түшүнбөйт деген бир мындай эмелер болбойбу, эмоциялар болбойбу? Бирок мен андай эметпейм, комментарий жазганда мен просто адамдын деңгээлин түшүнүп коем да, кандай, мисалы, кандай адам болсо, жакшы адам болсо, анын оозунан жакшы сөз чыгат да, жаман адамдын оозунан жаман сөз чыгат деген сыяктуучу. Просто анын деңгээлин түшүнгөндүктөн мен ал нерсеге эч кандай капа деле болбойм. Хейтерлерге кайрылып кетерим. Не дей аласыз, аман болуңуздар, бар болуңуздар. Дагы деле колдоп жүрө бериңиздер. Силер комментарий жазган сайын менин просмотрум көбөйөт дебейсиңерби? Силер лайк баскан сайын көп, чын эле TikTok ушундай да, просмотр канча лайк келсе ошончо эметет да. Ошо. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Силерди жакшы көрөм, хейтерлерди да. Силер мени көтөрүп атсыңар деп. Демек, хейтерлер аркылуу сиз көтөрүлүп аткан турбайсызбы? Хейтерлер сизге жаман сөз жазганы менен бир жаман пайдасын тийгизип атыптыр да. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Эми ошо именно хейтерлерге жаман сөз жазып жаткандарга бирөөгө жаман сөз жазып отуруп убактыңар кетиргенче, силер да ошентип видео тартсаңар, силер да атактуу болуп кетишиңер мүмкүн деген сыяктуучу. Мага убактыңарды кетирбей, мисалы силер деле аракет кылсаңар болот ошондой. Ушул боюнча TikToктон мисалы көбүнчө хейтерлер жазгандар көрсөм, эч кандай сүрөтү жок, видеосу жок, фейк аккаунт менен жазышат да көбүнчөчү, эч кандай эмелери жок да анан. Учурдан пайдаланып азыр экөөбүз дагы TikTok тартканга мүмкүнчүлүк барбы? Мен да бир сиз менен атактуу болуп койбойсузбу? Демек, терс комментарий жазган адамдарга терикпейт деле турбайсызбы? Жок. Ал нерсеге кайгырып эч кандай андай нерсе болгон эмес. Качан турмушка чыгайын деп атасыз? Турмушка планда Кудайдын буйруган күнү, Кудай кайсы күнү бизге буйрса, ошол күнү турмушка чыгабыз. Негизи турмушка чыгып деп айтышабы? Туугандар айтыша берет го. Ооба, уже чоңойдум. Турмушка чыгып деген сыяктуу. Ошол суроо тажатпай элеби? Просто ошентип айтышат, анан көптөр алар айтыша бергендиктен, все равно эми Кудайдын эрки да кайсыл күнү чыгатын болсо, эми Кудай кайсы күнү буйруп койсо деген сыяктуу. Ошол күнү буйруган күнү чыгабыз. Сиздин жанагы эмне карайсыз мынча жалдырап деген аткарууңуз, Айбек деген аткарууңуз дагы аябай бир азыркы учурда актуалдуу болуп жатат да. Бизге ошол чыгармалардан дагы негизи эле TikTokто кайсыл чыгармаңыз
көбүрөөк просмотр алса ошолорду аткарып беребиз. Казакча дагы ырдап жүрөсүз. Ооба, казакча ырларды ырдап калгам мурун. Айбектер дайбыз. Айбектер даңыз. Анан Айбек аттуулар да экранга жакын отурган. Айбек аттуулар бир гана сиздер үчүн. Айбек, 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 айлыңа издеп келдим Айбек, шарттарыңа макулмун деп сүйөмүн, жолук салып алып калчы Айбек. Ушул ырдан улам Айбек аттуулар кайрылгандар болобу? Ооба, Менин атым Айбек эле деп. Ошентип жазып алышат личкага, мен Айбек болом деп. Анан мен личкамды ырдап берип койчу деп ошентип жазып алышат. Кандай кызыктуу учурлар болот? Кызыктуучулары кээ бирлер чалып анан именно ошол ырды, ошол именно Айбекти менин дос балам аты Айбек же болбосо мага жаккан туулган күн учурларда мен дос баламды куттуктап коесуңбу ушул ыр менен деген сыяктуучу. Анан если мүмкүнчүлүк болсо ошол учурда эфирде отурган болсом, ооба аткарып берем, конечно. Эч кандай эмеси жок. Казакча дагы аткарып бербейсизби? Казакчабы? Кичкентай кызды билем, ошону ырдайт болчумун да. Биз балким тагдыр үчүн күрөшүүгө кичкентаймыз, сол үчүн жыламай жүр мен унаткан кичкентай кыз. Өмүрдө муңаймау мен сагынбаудун жолу жалгыз. Биз балким тагдыр жазсак, бизде кайтар жолугарымыз. Жок, мен TikTok'то башка дагы ырды угуп жүрөм го. Байдын кызын аламынбы? Ошол ырды? Алыр. Тигидик 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 шабамын. Байдын кызын аламын. Байдын кызы тиймесе, кайра тигидик тигидик шабамын. Түбүндө байдын кызын аламын. TikTok тартыш үчүн деле бир талант керек окшойт. Мен мисалы үчүн TikTok тартайын деп эле аракет кылам, бирок такыр окшошпойт да. TikTok'tu тартыш үчүн бул нерсеге биринчиден туруктуулук керек. Анан баягы адамдарды туурабай, өзүңдүн кандай эмең болсо, өнөрүң болсо, ошол боюнча тартсаң, ошол жагы аябай жакшы да, баягы фонограмма эмес, мындай необычный кылып тартсаң, аябай просмотр. Анан экинчи ошо туруктуу болуш керек дагы да. Күнүгө салып видеолорду. Ошондо TikTok сени көтөрөт деген сыяктуу. TikTok'тун аудиториясын да түшүнүш керек, э? Ооба, ошол мисалы бардык нерсенин өзүнүн правиласы болот го. Мисалы Instagram'да, TikTok ошол сыяктуу эле TikTok'то да туруктуулук керек да. Тартканда постоянно болуш керек ал нерсе. Бир киргизгенде күн сайын киргизип туруш керекпи же бир киргизгенде бир канча видеолорду киргизиш керек дейт го. Негизи бир салганда 10-15 салсаң, ошол нерсе да жакшы да, мисалы. Ошонун ичинен бир видео көтөрүп кетиш мүмкүн экен да. Мүмкүн, ооба. TikTok менен дагы олуттуу карап иштеш керек турбайбы, TikToker болуш үчүн. Как жумушуңуз сыяктуу баягы туруктуу болуп, ошол нерседи алып кетсең, ошондой деңгээлдесиз. Сиз дагы атайын интервью үчүн Москвадан келип турсуз, анан кайра Москвага кетесизби же ушул жакта калып TikTok'ту өнүктүрөсүзбү? Азыр TikTok'тон рекламалар деле түшүп атса керек, акчалар. Ооба. Эми бул жактан буюрса кетем, бирок ал жакка барганда да токтотпойм, ошол нерсени улантып кете берем. Азыр канча подписчигиңиз бар TikTok'то? 22.700. 22.700. Ачылганына бир 2 айдай эле болду десеңиз. 2 ай болду, ооба. 2 ай. Ошонун аралыгында ошондой аудитория чогулду да. Москвада башка жумуш менен алектенесизби же бир гана TikTok мененби? Башка жумуштар менен деле алектенем, болгондо бардыгын бирдей алып кетем да, TikTok'ту дагы, ишти дагы, жумушту дагы. Бардыгын бирдей алып кеткенге аракет кылам. Бардык учурда. Бирдей алып кетиш үчүн адамга бир энергия керек болуш керек. Энергияны каяктан аласыз? Анан позитивный болуш керек. Позитивный болуш керек. TikTok'то TikTok'то тартканда негизи эле энергияны каяктан аласыз? Энергияны жакшы адамдар комментарий жазганда ошолорду көрүп, анан ошол нерсе кээ бир сөздөр аябай мага мотивация болот. Ошо элдер эле өздөрү эле көтөрүп колдоп коюшат. Жаман комментарийлерге жооп берген учурлар болобу?
жаман комментарийге негизи жооп бербейм, вообще жооп бербейм. Анан кээ бир учурда болуп калат, эми кээде ондай ошол учурда баягы астыман чыгып калса, кээде жооп берип калам да. Эмне деп жазышат көбүнчө? Мен көбүнчө жазганы булар эми үнүң жок болсо ошол сөздү көп жазат да. Үнүң жок болсо ырдап эле койбойсуңбу? Мен ошол комментарийни аябай көп окуйм да. Именно ошону жазышат. Үнүң жок, сен ырдабай эле кой деген сыяктуу. Ошолорго эмне деп кайрылат билесиз? Мен дагы деле ырдай берем. Токтотпойм деп. Не дей аласың, брат деп коебуз ба? 91 жыл калабыз. Ырдагандан башка дагы кандай таланттарыңыз бар? Ырдагандан Элге чыкпаган, элге көрүнбөгөн. Ырдагандан башка өзүм акын деле эмесмин, бирок кээде илхам келгенде жашоодон алып жазып коем. 2-3 сап, 4 сап деген сыяктуу. Ошол ырларыңызды билесизби? Балким айтып бересиз. Ооба. Бир куплет дейле. Ооба. Айта берейин. Келиңиз. Мен боломун Таластан, Манас атам тараптан. Айткылачы туугандар, кимгер болосуңар Таластан дегенде өзүм жазгам. Таластыктар барбызбы деп. Ошондой кичинекей нерселер, эмелерди өзүм жазгам. Демек, анча-мынча чымын келгенде ырда жазып коет турбайсызбы? Көп нерсени баягы жашоодон алам. Бийге кызыгасызбы? Бийге жок, бийге такыр жокмун. Трендтерди вообще тартпайм да. Бекжан Темирхан менен жолуктуңуз да. Кандай сезимдер болду? Бекжан Темирхан. Жолугам деп ойлодуңуз беле? Жок, негизи мен ойлогом ал адамдын убактысы жок болуш керек. Эми тойлордо жүрөт, анан эми жолукпайт деле болуш керек деп ошондой ойлоп аткан болчумун. Анан жолукту, рахмат чоң. Азырда пайдаланып рахмат айтып кетейин. Эми убактысын бөлүп келгендиги үчүн мен үчүн. Ошо, барбабыз. Бекжан Темирхандын ырынын өзгөчөлүгүнө кызыгам дедиңиз, э? Ошол нерсени ырдаганда аябай мындай от души ырдайт да, мындай айтканда. Эми жан дүйнөсү менен ошол ырды сезип, анан мага ошол нерсеси жагат. Баягы башка ырчылардан айырмасы ошол нерсе да, баягы ырды кандай болсо ошо жеткирип ырдайт ошол нерсени. Эмне үчүн тентек кыз деп койдуңуз да? Аида деп чыксаңыз эмне болот? Мындай өзүмдүн атым менен чыккан болсом, андай өзүмдүн эмем бар да, аккаунтум бар. Анан бул просто необычныйраак кылып, мындай элди да кичине Өздөрү хайп жаратайын деген турбайсызбы? ошондой сыяктуу. Анан ошондой. Ошол нерсе тентек кыз деп ошол учурда баягы TikTok ачып аткан учурда ушул оюма келип, сразу эле ошол учурда ошол эмени жазгам да. TikTok тартып атканда үйдөгүлөр каршы болгон жокпу? Мындай кызым мындай кылба, же болбосо сиңдим мындай кылба деп, балким жаман комментарийлерди окуп, Ошондой учурлар болуп калыптыр. Эми баягы эми сериондо эне болгондон кийин коркот. Анда кайсыл учур болбосо да анан эми жаман комментарий жазганда баягы именно ошол учурда окуп калганда айтып калат да, эми токтото эле койбойсуңбу деген сыяктуу. Анан бирок көбүнчө баягы жакшы эмелерди окуганда кайра эметип, алар мотивация берип эметкенде кайра эч кандай каршылык жок үй жактан. Демек, каршылык жок, колдоо гана бар турбайбы? Бардык жагынан. Если ошол кайсы ишти кылып аткан болсоң, ошол нерсе сага жаккан болсо, анда эч кандай эме чыкпайт да. Турмушка качан чыгайын деп атасыз? Турмушка чыгып атса керек, туугандар. Үйдөгүлөр, туугандар ар бир жактан уже убактың келип калды, чыгышың керек. Эртерээк чыгып, эртерээк үй бүлө куруп, жаша деп бир туугандарыбыз, тааныштарыбыз аябай көп айтышып атат. Азыркы учурда жигитим жок деп калдыңыз да, буга чейин жигитиңиз болду беле? Буга чейин мектеп учурунда болчу. Мектеп учурунда окуп жүргөндө. Мектепти бүткөндөн кийин такыр сүйлөшө элексизби? Жок, такыр сүйлөшөм. Анткени мындай мен адамдын сапатына ошо туруктуулук жагына аябай басым жасайм. Бир гана туруктуулугуна эле карайсызбы, же келбетине карайсызбы? Дагы бир кандай бир характерлерине карайсыз да? Мен негизи эле эркек баланын туруктуу болгону, анан жөнөкөй ошол нерсесине. Анткени эркек деген эркекте болуш керек деген сыяктуучу, айтты, аткарыш керек. Кылам деди, кылыш керек деген сыяктуучу. Анан ошон үчүн ошол нерсесине басым жасайм аябай. Келбетинечи? Келбетине жок. Душасына карайм. Жан дүйнөсүнө карай турбайсызбы? Келбети роль ойнобойт. Ойнобойт.
главный душасы таза, анан туруктуу, жөнөкөй болсо. Жөнөкөйлүк адамдын жылдызы дейт да. Ошондуктан жөнөкөй болсо ал нерсе. Сиз өзүңүздөгү кайсы сапатты баалайсыз? Мен өзүмдөгү өзүм позитивный жүрөм всегда. Кандай гана учур болсун, позитивный жүргөнгө аракет да кылам. Мага ошол өзүмө жагат да, анткени баягы көп нерсеге эле мен оюма ала бербейм, тартына бербейм көп нерсеге. Ошол сапатым өзүмө жагат, мындай уялбайм, уялбаганга да аракет кылам көп жерден. Ошол уялбагандын кесепетинен дагы Ошон үчүн тиктокер болуп кеткен окшойсуз э? Ар кандай, мисалы, адамдын оозунда, ар бир адамдын оозунда элек жок го, ар ким ар кандай айта берет анан. Ошол нерсени да, мисалы, көтөргөн адам да бар, көтөрбөгөн адам да бар да. Анткени жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет деген сөз бар. Анан кээ бир адамдар бул нерсени да көтөрө алышпайт да. Мен ошол сапатым өзүмө жагат. Кемчиликсиз адам болбойт деп коет да. Анан өзүңүзгө жакпаган сапатты да айтып кетсеңиз. Мен жакпаган сапатым, менде мондой болуп калат. Если бир адам менен баягы таарынышып калсам, анан ал адам менен общение кыла албай калам да. Эми кылсам да мурункудай болбой калат общениячы. Мурун башында кандай болсо. Демек, кек сактап каласызбы же кандай? Жок, кек деле эмес, просто анын деңгээлин түшүнүп, ошондой ошого карата мамиле кылып калам да. Бул кек сактаганда эмес. Ошол нерсени жакпайт өзүмө. Үй жумуштарына кандайсыз? Тамакты жакшы жасайсызбы? Тамакты же эркек кыз болуп жакшы үй жумуштарына жаксызбы? Жок. Мен таластык болгондуктан өзүбүздүн фирменный тамагыбыз кулич атай. Ошону жасайм, жакшы жасайм. Кулич атайды жакшы жасайсыз. Ооба. Жакшы. Башка тамактардан башка тамактарды деле жакшы жасайм, просто кулич атайды биз көп жегендиктен ошол нерсени жакшы. Камырды колго аябай жеп турбайсызбы? Ооба. Бул жактан сунуш түшүп атабы? Азыр Кыргызстанга келдиңиз да. Биздин же болбосо салонго келип реклама кылып кой, же кафеге келип реклама кылып кой, же болбосо балким телеканалдардан сунуш түшүп атат. Салондордон келип атат, болгондо мен баягы съемкаларда жүргөндүктөн убактым тыгыз болгондуктан мен убактым болбой атат да. Ал көп учурда съемка болгондо, реклама болгондо, анын салонуна барып реклама кылыш керек. Анан мен азыр ал нерсеге убактым болбой атат. Бирок келип жатат. Ошол TikTokко видео киргизиш үчүн, ошол видеолорду тартыш үчүн, даярданыш үчүн күнүнө канча саат убактыңызды алат? Мен 1 сааттын ичинде 10-15 тартып салам. 1 сааттын ичинде 10-15 тартып салам. Анткени баягы мен макияж колдонбогондуктан, боёнуп отурбагандыктан, бат эле кирип эле тартып эле анан мен көбүнчө баягы бир ырдаганда баягы всегда биринчисин жакшы сатып, бир ырды эле сразу салып берем да. Анан баягы монтаждабайм эч кандай. Кандай турган болсом, ошондой салып. Ошондуктан баягы бат-бат тартып турам. Демек, боёкко кызыкпайт турбайсызбы? Азыр интервью үчүн эле боёнуп келипсиз да. Ооба. Бирок жашоодо мындай өзүм боёнбойм да, вообще естественный жүрөм. Негизи жакшы көргөн адам кандай болсо, келбети кандай болсо, ошондой жакшы көрүш керек деген ойдомун. Краскасы жок жакшы көрүш керек. Без макияж. Ал бул макияж эч кандай нерсени чечпеш керек да. Не карайсыз мынча жалдырап, кээде күлүп, кээде калтырап, сүйүп калган жигит окшойсуз, эс үчүңүз билбейм алдырап. Эми сизге эркин микрофон кылалы. Барыңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Таластыктар барбызбы деп коесузбу? Таластыктар барбызбы?